Алғашқы сұрау. Ишиңизге ийгилик Аллах Таала эки дүйнө бакытты насип кылсын. Суроо: биринчи шариат илимин толук алып, анан намаз окуш керекпи? Же намазды тургузгандан кийин илим алыш керекпи? Рахмат, Алла Таала сизге да насип кылган болсун. Жок, намазды пайгамбар Мухаммад алейхиссалам мынтип айткан. Ла илаха иллаллах деген келме бар го. Эчтеке билбесең, ушуну айтып болсо да окуй бер деп. Демек, ким ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллахды келмени келтирген болсо, демек чын жүрөгү менен, тили менен айтып, жүрөгү менен бекемдеген болсо, бүттү. Ал адам мусулман деп эсептелет да. Демек, Алла Таала эмнени адал деген болсо аны аткарганга, эмнени тыюп салган болсо аны ал нерседен тыйылганга милдеттүү болот. Жогоруда айтылгандай, намазды токтоосуз эртең окуйт элем, бүрсүгүн окуйт элем дебеш керек. Алла Таала мындай намазга болгон ыхласыңызды бери тартып буруп койдубу, сиз аракет кылгандан кийин. Кудайдын бергени деп бүгүндөн баштап окуй бериш керек. Себеби дегенде азыр Алла разы болсун, намазды үйрөтө турган мындай плакаттар толуп кетти азыр. Мындай кылып коебуз, колго көтөрөнгө болбойт. Илим жазылып турганда карап, намаз үйрөнүп алганча карап окуй үйрөнө берсеңиз, шарият уруксат берет. Эң негизгиси колуңузга митип алып албашыңыз керек. Кудайым кабыл этсин, намазыңызды Кудайым кабыл этсин. Анан кийин бара анан тез аранын ичинде эле көнүп каласыз буюрса.